Мектепке чейинки урактагы баланын өнүгүүсүнө канчалык көп каражат жумшалса, ал чоңойгондо ошончолук ийгиликтүү жана билимдүү болоору далилденген. Мамлекет социалдык жактан аярлуу үй бүлөлөрдүн 1 жаштан 6 жашка чейинки балдары үчүн пилоттук режимде ваучердик каржылоо механизмин биринчи этапта мамлекет пилоттук аймактарда 1000 ваучер берет. Пилоттук ишке мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөткөн жеке ишкерлер жана жеке балабакчалар тартылат. Ваучер деген эмне? Ваучер бул балага берилген минималдуу мамлекет тарабынан кепилденген каржылоо. Ваучер баланы ээрчийт. Ваучердин негизги наркы бир балага айына 2000 сомду түзөт. Ваучердин жогорулатуу коэффициенттери бар. Мисалы, жакыр же аз камсыз болгон үй бүлөнүн баласы үчүн ваучердин баасы 3100 сомду. Майыптуулугу бар балага 4560 сомду түзөт. Баткен районунун жетүүгө кыйын, бийик тоолуу, алыскы аймактарында жана чек арага жакын аймактарында аймактык коэффициенттер колдонулат. Ваучерди ким ала алат? 18 жашка чейинки 5 жана андан ашык балдары бар көп балалуу үй бүлөлөрдүн балдары, анын ичинде асырап алган балдар. Жеке ассистенттин кызматын албаган майыптуулугу бар балдар. Ата-энеси биринчи же экинчи топтогу майыптуулугу бар жана ал майыптыгы боюнча ай сайын социалдык жөлөк пул алган балдар. Ар бир үй бүлө мүчөсүнө ай сайын кирешеси жакырчылыктын чегинен төмөн болгон, аз камсыз болгон үй бүлөнүн баласы. Үй бүлө мүчөсүнө эсептегенде жалпы кирешеси 1000 сомдон аз болгон, аз камсыз болгон үй бүлөнүн баласы. Баткен облусунун чек арага жакын райондорунда, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жетүүгө кыйын жана бийик тоолуу алыскы райондорунда жайгашкан жакыр жана аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары. Ата-энелер кантип баласына ваучер алууга кайрыла алышат? Балалык системасында ваучерди алуу үчүн электрондук арызды толтурат. Анда бала жөнүндө маалымат, жеңилдик категориясы жана жашаган жеринин дареги көрсөтүлөт. Сиздин арызыңыз айыл өкмөтүнүн же мэриянын социалдык маселелер боюнча комиссиясы тарабынан каралып, баланын ваучер алууга укугу жөнүндө чечим чыгарылат. Ваучерди алуу үчүн кезектүүлүк тартиби автоматтык түрдө балалык системасында ваучерди алууга арыз берилген датага жараша түзүлөт жана ата-эненин же мыйзамдуу өкүлдүн жеке кабинетинде чагылдырылат. Балалык системасында ата-эненин же мыйзамдуу өкүлдүн жеке кабинетин ачуу керек. Комиссия чечим кабыл алганда, сиздин балаңызга тиешелүү келишимдер түзүлгөндөн кийин мектепке чейинки билим берүү кызматтарын көрсөткөн жеке ишкерлерди жана жеке балабакчаларды каржылоо үчүн колдонула турган уникалдуу код менен ваучер ыйгарылат. Баланын ата-энеси же мыйзамдуу өкүлдөрү өз алдынча жеке балабакчаны тандай алышат. Арыз берүүгө шашылыңыз. Пилоттук этапта ваучерлердин саны чектелүү. Балаңыз мектепке чейинки билим алса, бул анын келечеги ийгиликтүү болооруна кепилдик берет.